Саламатсыздар, урматтуу агайын туугандар, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Кыскача баяныбызды баштайбыз. Каналыбызга подписка кыла кетүүнү унутпаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, эч ким кыямат күнүн билбейт. Бирок ошол күн келет. Сиз, мен, ар бирибиз ошол күнү эмне үчүн жакшылык кылган жокпуз деп өкүнөбүз. Аллах Таала Курандын Хач сүрөсүнүн 2 аятында ал күнү залым адам эки колун тиштеп, кайран дүйнө, эгерде пайгамбардын жолун карманганымда гана деп өкүнөт деп айтылат. Бул жөн эле сөз эмес. Бул дүйнөдө жасалган амалыбыздын маңызын көрсөтөт. Мүмкүнчүлүк барда жасалган жакшы иштердин баары бизге чоң сооп алып келмек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким Рамазан айында Аллах үчүн ачка болсо, жаман сөз айтпаса, жана эч кимге зыяны тийбесе, анын мурунку күнөөлөрү кечирилет деп айткан. Бул хадис орозонун чыныгы максатын көрсөтөт. Дене гана эмес, жүрөк да таза болушу керек. Жаман сөз, кек сактоо, ушак айтуу орозонун сообун алсыратат. Кыямат күнү адам 3 нерсеге катуу өкүнөт. Биринчиси, жакшы амал кылууга мүмкүнчүлүк болуп туруп жасалгандыгына. Намаз окуй алмак, садака бере алмак, жакшы иштерди кыла алмак. Бирок кийин деп жүрө берип, убакытты текке кетирген. Экинчиси, жаман иштерге коротулган убакытка. Канчалаган сааттар, күндөр, жылдар текке кеткенин ошол күнү түшүнөт. Жакшылык кылууга мүмкүнчүлүк бар кезде аны баалабагандыгына. Рамазан айы ушул мүмкүнчүлүктөрдүн бири. Бир жакшы амал, бир дуа, бир сүнөт сооптун көлөмүн бир нечесе көбөйтөт. Ошондуктан бүгүн өзүбүзгө суроо берели. Биз бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып жатабызбы? Же кийин өкүнө турган адамдардын катарына кирип калбайбызбы? Эгер бүгүн жүрөгүбүздү тазалап, тилибизди жана мүнөзүбүздү оңдосок, Аллах Таала орозобузду кабыл кылып, биздин мурунку күнөөлөрүбүздү кечирет. Бул Рамазан айынын эң чоң белеги. Аллах Таала биздин жүрөгүбүздү ойготуп, ушул орозо айын туура пайдалануубузду насип кылсын. Туткан орозоңуздар кабыл болсун. Каналыбызга подписка кыла кетиңиздер. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.